Бешинчи суроо. Ражаб айынын 27-числосунда Исра Ми'рож деп адамдар мешитке чогулушат экен. Ал түндө намаз окушуп, күндүзү орозо кармашат экен. Түндө мешитке чогулганда баян айтышат. Мираж түтүүнүн тоосу шариятыбызда барбы? Бул Ражаб ай, азыр Ражаб айында турабыз да мына. Ошо Исра Ми'раж деген бул жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке доорунда жүргөн кезде Аллах субхана тааланын буйругу менен Байтул Макдис Палестинага барып, андан ары өзүнүн буйругу менен Аллах тааланын алдына көтөрүлөт. 7-катар асман, андан ары ошол жака барып жана 5 убакыт намазды алып келбедиби? Алла асманга көтөрүлүп барып, Аллах таалага жолугуп, өзүн көрбөсө да үнүн угуп, ошол жактан Аллах субхана тааладан буйруктарды 5 намаз буйрукту алып келген. Периштеге ортомсуз периштеси жок, сүйлөш. Анан ошол себептен кээ бир адамдар ошол күндү улуп көрүшүп, ошол майрам катары кабыл алып алышкан. Бул башка жана ислам динине кирип кеткен динде жок жаңылык майрамдардын катарына кирет. Мына азыр көптөгөн элдер пайгамбарыбыздын туулган күнү, же болбосо бараат кечеси, же рагаиб намазы, рагаиб кечеси, же баланча кече, түкүнчө кече деп өткөрүп жүрүшпөйбү? Мына ошолордун катарына кирген динде жок жаңылык бидат болгон кечелердин бири ушу Исра Ми'раж болуп саналат. Муну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү ушул кечеге өзү көтөрүп чыккан. Ошол жактан келгенден кийин жыл сайын өзү да белгилеген эмес. Белгиле деген эч бир пайгамбарыбыздын хадисте эч нерсе келген эмес. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн сахабалар, ошо сахабалардан башка 4 сахаба айрыкча, булардын бирөөсү да белгилеген эмес. Сахабаларды кое туруп андан кийинки табииндердин бирөөсү да белгилеген эмес. Табииндер эмес, андан кийинки 4 имам, Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, булардын бирөөсү да эч качан мындай кечелерди белгилеген эмес. Бул диндеги түшүнбөстүктөн кирип кеткен адашуулардын жаңылыктын катарына кирет. Бул Ражаб айында атайын ошол Ражабка арналган атайланган ибадаттар жок. Намаз болобу, орозо болобу. Бир гана ошол Ражаб айында умра кылса болот. Муну сахабалар кылып келишкен. Андан башка ибадаттар кылмайт. Анткени Ражаб айынын шариатта көрсөткөн артыкчылыгы жок. Бирок Ражаб айы өзү улук айлардын катарына кирет. Анткени бул исламда 12 айдын 4 айы бул арам айлар деп аталат да, мисалы Шаввал, Зулкада, Зулхиджа, анан Ражаб. Ушул айларда адам баласы баягы зулумдук кылбаш керек, күнөө иштерди кылбаш керек. Бул айда кылынган күнөө иштер башкага караганда оорураак болуп эсептелет. Мына ушундай анын артыкчылыгы бар. Жана ошол айда гана, ошол Ражабта умра гана кылса болот. Башка ибадаттар айырмалап ушул айда кылган болбойт. Андан дагы катуурагы, жаманырагы ушул айды жана суроодо келгендей майрамга айландырып алыш керек. Ошол күнү баян айтып, орозо окушуп, жок зикирлерди тартып, же жок намаздарды окушуп, ошол ар кандай бир диндеги жок бидаттын түрлөрүн кылуу шариатта арам. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин хадисинде, Бухари Муслимден келген хадисте, кимдеги ошо биздин динибизге жаңылык кылган болсо, ал өзүнө кайтарып кабыл алынбайт деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ирбад ибн Сария деген сахабанын хадисинде ва иякум мухтасатул мур фа инна кулла мухтасатин бид'a дейт. Сахабалар кайрылып атат. Ошо диндеги кирип кетүүчү жаңылыктардан сактангыла, алардан абайлагыла. Анткени диндеги баардык динге жаңы кирген нерсенин баардыгы бид'ат болуп саналат. Шариат көрсөтпөгөн, Аллах субхана айтпаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпаган нерсенин баардыгы динде жаңылык болуп саналат. Ал кабыл кылынбайт. Мына ушул айтып аткан майрамдагы ошонун катарына кирет. Муну башка жакын туугандарга, башка мусулман адамдарга жеткирип коймоңуздар. Аллаху алам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.